Темир Байкем ошол тиги Сариев эмеде интервьюда айтып атат мынтипчи. Биз качанга чейин алданып жүрө беребиз деди. Дана мен күлкүм келди да. Бу Темир Байкемди ким алдап атты болду экен дедим да. Кайсы бийликте болсо, кайсы шайлоодо болсо жашынакай сулуу, симпатичный болуп келип, министр да болду, премьер-министр да болду, министр финансы да болду. Кечеги убактылуу өкмөттүн дагы бирден бир мамлекетти эме кыла турган, өзгөртө турган тиги Азымбек агайым экөөбүз тиги телефондо сүйлөшкөндө баягы биздин көргөн тиги эл укпасын нени гана кылбадык дегендей болуп айткан сөздөрү анан кийин Өмүрбек Чиркешевдин болсо тиги Марал радиосуна барып алып туруп Атамбаевка кантип жардам берип, кимди коркутуп, кимди акчага сатып алып, кимди шантаж кылып болсо дагы бийликке ушундай кылабыз деп өздөрүнүн жолдорун баарын айтып берип аткан адам болсо, анан Жанар Акаевди болсо биз жаштар үмүт кылып, жаштар аркасынан ушул жигит алдыга чыкса таза эле, ушул бир нерсени өзгөртөт эле деп анын аябай поклонниктери көбөйүп атса, ал барып туруп кайра ушул мамлекет ушул эмеге алып келген, туңгуюкка алып келген Байкем Өмүрбекке барып кошулуп алып атса, анда кандай болуп калат анда? Мен булардын бир кичине мындай бейбаш бир айылда бала болсо, ал ошол айылга зыян да. Акылы кемирээк болсо мисал. Ал эми акылдуу адам өзүнүн пайдасына иштетсе, анда бүтүндөй мамлекетке зыян экенин Өмүрбек Байкем көрсөтүп койду да.